Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосу күнүнүн тартибинде программасы менен ободо. Бүгүн күнгө дүйшөмбү Жогорку Кеңеште комитеттер иш алып барышты. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана оригиналдык өнүктүрүү боюнча комитеттин отурумунда сүт азыктарында болгон бааларды жөнгө салуу маселеси талкууга чыкты. Бул багытта маалымат алуу үчүн студияга аталган тармактык комитеттин төрагасынын орун басары, Жогорку Кеңеш депутаты Кыдыкбаев Жаныбек Султановичти кабыл алуудабыз. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы, рахмат. Элдин негизги киреше булактары айыл жергесинде көбүн эсе сүт азыктардан турат. Бул багытта бааны канткенде жөнгө сала алат экенбиз? Бул багытта чийки сүт биздин реестрде катталган эмес да, атамекендик өндүрүүчү товарлардын катарына кирген эмес деп мага антимонополиядан жооп беришкен. Биз кирише албай жатабыз деп. Анан бүгүн болсо ошо концепциясын карадык, ошо законопроекттин бааларын туруктуу баа бекитүү боюнча депчи. Анан ал жактан ошо буюрса баасы аныкталат деген ойдомун. Кабинет министринде токтому чыгып жатыптыр. Буюрса токтом даярдалып жатыптыр. Ошо токтомго ошо бааларын аныктоо боюнча, реестрге каттоо боюнча чийки сүттү ошо атамекендик өндүрүүчү товарлардын катарына киргизип баасын аныктаса болот го деген ойдобуз да. Мыйзамдык жол жобосу караштырылып атат демек. Мыйзамдык жол жобосу бүгүн карадык. Эми дагы экинчи окууга да мен сунуш бердим. Ошо өкмөттүн токтому менен биргеликте бул мыйзамды чогуу иштеп чыккыла деп. Ошол учурда сиз сунуш бергенде бул сүт азыктары баягы туут малына жараша жаз, кыш деген сыяктуу учурларда дагы ар кандай болуп калат баасы деп айтышат да көбүн эсе. Кандай деп жооп бересиз? Мен бул боюнча мага да көптөгөн жарандар, көптөгөн айылдын тургундары, биздин шайлоочулар кайрылган. Ошо сүттүн баасын аныктап бергиле, кышында баа көтөрүлөт, жайында түшүп калат. Неге бул деген суроо. Мен да өзүмдө ошондой суроо болуп, мен кызыктар болуп, сүт өндүрүүчү жанагы кайра иштетүүчү заводдорго барганбыз. Биз барып ал жактан ошол маселени койгом. Мен эмнеге ушундай жай мезгилинде, жаз мезгилинде кыш экөөнүн баасы айырмаланып атат десем, сүттөн суу чыгат экен да. Баягы жайында болсо, баягы суулуу чөп жейт, көк чөпкө чыгат, ары бери басат, суу ичет дегендей майлуулугу азайып кетип, ошонун баанын төмөндөшү ошондон жөлү себеп деп себебин айтып беришти. Анткени экспортко сүттү кайра иштетүүчү заводдор экспортко чыгарып атканда Россияда талаптар бар экен. Ошо сырдын же болсо ошол сүттүн майлуулугу боюнча талаптар бар экен. Ошол нормалардан ылдый түшүп кете турган болсо баа арзандайт экен да. Албетте ар бир норма боюнча өзүнүн баасы бар экен да. Анан ошо жайкысын ошолорду түшүндүрүп беришти. Ошо суу көбүрөөк чыгып баа арзандайт. Кышында болсо бир жерде эле мал жайларга чыкпайт, кургак чөп жеп, майлуулук көбөйүп, ичине баа да көтөрүлүп калат экен да. Тиги экспорттун талаптарына ылайык майлуулугу теңелип, анан баалар да ичине кошулат деди да. Экспорт болгондо биз кайсы өлкөлөргө чыгара алабыз? Биз основной Кыргызстан, Казакстан менен Россияга кетип аткан болчу экенбиз. Анан Россиядан көрдүңүздөр, алар бизге претензиялар жаап, азыр запрет кылып койду да. Мунун дагы мен ушул сиздер менен түз эфирден пайдаланып айтат элем да. Экспортко Россия претензия жазганда кандай силерде сүт өндүрүүчү силердин продукцияңар бир канча көлөмдө эле биз бирлесип көргөзгөн экенбиз. Бирок силер бүгүнкү күндө ошо көрсөткөн нормадан көбүрөөк экспорттоп атасыңар. Силер каяктан алып келип атасыңар деген вопросту коюп. Ортодо ортомчулар жокпу деппи? Жок, эми ортомол контрабанда деп ойлоду. Же дагы бир биз Кыргызстан аркылуу чет башка өлкөлөрдөн алып келип атат деген ойлорду, жөөлөрдү келтирди окшойт, жөөлөрдү. Анткени мен ойлойм биздин ошо экономика министрлиги иштеш керек эле да. Бизде өндүрүүчүлөр көбөйдү. Анткени биз айыл чарба министрлиги, айыл банк аркылуу кластер кылып, мындай
уйларды жакшы уйларды алып келет да, сүт жакшы, кароодасы жакшы, асыл тукумга басым жасап, ошол сүт өндүрүүчүлөрдүн баягы көбөйдү да. Анан ошонун көбөйгөндөн кийин экспорттун көлөмүн да көбөйтүш керек эле да. Ошону реестрге катташ керек эле, ошонун баарын иштеш керек эле. Ошолор мындай катталбай калган, каралбай калган го деп ойлойбуз да. Ошол биз жактан дагы мындай кемчиликтер болду, биздин өкмөттөн дагы. Анан албетте орустардын дагы, Россиянын дагы баягы санкцияларга түшүп калып, алардыкы дагы өздөрүнүн товарлары чыкпай калып, анан биздикин токтотуп койду деген дагы бир ой бар да. Эми азыр элден алганда чеки сырьёнун баасы арзан болгону менен сатыктагы продукциялар ошол эле кымбаттагонун үстүндө болуп атпайбы? Ошондо бааны жөнгө салуучу бир орган көзөмөл жүргүзө алат бекен? Кудай буйрса, азыр ушу токтом менен бардык бааны жөнгө салынат деген чоң үмүт бар. Негизи биздин ички рыноктогу бааларды ошо жөнгө салып келаткан өндүрүш, сүт өндүргөндөн кийин чийки сүттүн баасы аныкталган эмес, бирок сүттөн өндүрүлүп чыккан товарлардын бааларын аныктап, бааларын коюп эле келатышкан да, антимонополия. Биякта болгону ошо чийки сүттүн өзүнүн нарык баасын аныктала элек болуп атат да. Туруктуу баа болбой жатат. Ошон үчүн ошону аныкташ үчүн бүгүн ошол комитетте ошо талкуу болду, ошо мыйзам долбоору жана ошо мен сунуш бердим, ошо токтомду карап чыгыш керек. Мисалы, кардар катары алармандарга сүттүн арзан болгону жакшы, ал эми өндүрүүчүлөргө кымбат болгону жакшы. Кайсы тарап мындай көбүрөөк эске алынат? Эми керектөөчүлөрдүн суранычы эске алынабы же өндүрүүчүлөрдүн коюп жаткан талабыбы? Чийки сүттү. Чийки сүт боюнча. Чийки сүт боюнча эми мындай болуп атат да, биз бир баасын аныктап, өкмөт иштеп чыгыш керек. Министр экономика менен ошол антимонополия биз баа саясатын аныктап чыкпайынча бул жакта мындай түшүнбөстүктөр боло берет деп ойлойм. Анткени биз бир жагынан ошо кластерди кылып Байылбанк аркылуу 6% менен жеңилдеткен кредиттерди берип, асыл тукумдарды көбөйтөлү деп атабыз. Бирок анын ошо сүт берүүчү уйларды, мындай породистый уйларды алып келели деп атабыз. Алардын баалары дагы мындай арзан баа эмес, жогорку да. Бирок ал кредиттерди жабыш үчүн эмне кылыш керек? Ал уйду же союп сатпаганда, эт багытында эмес, сүт багытында келген. Анан ал кредитти ошо сүт менен эле жабыш керек болот да. Бирок азыр жем чөптүн баасы дагы бир топ жогорулады да. Дагы жогору болуп атат. Анан баягы ошол биздин фермерлерге аябай эле кыйынчылык болуп атат да. Анткени бир уйду ошо уход кылып аны багыш керек, жемин даярдаш керек, тоюдун даярдаш керек, караш керек дегендей аякта көйгөй аябай чоң, көп да. Анан мындай логика жок болуп атат да. Кээде рынокто карасаң, кээ бир суулар эле, мындай эле суулар эле сүттөн кымбатыраак болуп базарда сатылып атат да. Сүт алуучулар ошондон нааразылар көп болуп атат. Мен оюмча кабинет министр аныкташ керек баасын. Туруктуу баа коюп бериш керек. Эми бул өндүрүүчүлөрдү дагы ойлобосок, заводдорду эгер эртең биз милдеттүү түрдө бир бааны кое турган болсок, анда сүттү кайра иштетип өндүрүп аткандар болсо, аларга биз мындай аларды коргой албагандай болуп калат. Ишмердүүлүгүнө биз тоскоол болуп калышыбыз мүмкүн да. Эгер эртең алар жабылып кала турган болсо, биз анда сүттөрдү эч жака өткөрө албай калабыз да. Анда айыл жергелеринде сүттү баягы илгерки заманда ысырап болот, колго баягындай жасап, жана машинкалар менен илгерки союздун машинкалары менен кайра иштетип калабыз да андачы. Ошентип айылда үйдө болуп калат да. Ошон үчүн ал эки жакты тең карап, бир туруктуу баа аныкталат деген ойдобуз да. Мисалы, сүттүн түрлөрүнө келсек, азыр бир гана малдан алынуучу сүт эмес, мисалы башка миндальдан алынуучу же овсянка сыяктуу башка сүттөрдүн түрлөрү дагы, мисалы дүкөндөргө кирсеңиз ошондойлор турат да. Анын канчалык деңгээлде ошол атаандаштыкта башка сүттүн түрлөрүн дагы өндүрүүгө айыл чарбасы кудуреттүү? Ал башка сүттүн өндүрүүнү мен мындай ал жакта маалыматым азыраак экен, аны деле билбейм. Бирок менин билишимче
сөндүрүп аткан айыл тургундарына жардам негизги азыркы маселеде бир гана малдан алынуучу сүттөр. Уйдан, именно уйдан алынуучу сүт боюнча. Рахмат анда. Атайын студияга келип бергениңиз үчүн, урматтуу радиочулар, сиздер парламент радиосунун күндүн тертинде программасын угуп көрө алдыңыздар. Социалдык тармактар боюнча дагы сурооңуздарды жолдоп, Facebooktан берилген суроолорго депутаттан жооп алып бермекпиз. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңешке депутат, агрардык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Жаныбек Кыдыркбаев болду. Саламатта болуңуздар.